Урматтуу Каныбек Капашевич, менде бир эки эле суроо бар. Биринчи ушул баягы бүгүнкү күндө көпчүлүк мектептерде ушул китеп маселеси да чечилбей келет да. Мисалы ошол Кыргызстан боюнча ушу 5 миллионго жакын ушу китеп маселеси жетишпейт экен. Айрыкча ошо Чүй областы менен Жалал Абад областында китеп маселеси ушу 1 миллионго жакын. Жалал Абад областында ушул боюнча сиз кандай чара көрөсүз? Азыр бюджетте каралганы 152 миллион сом экен. Эртең учкундун жетекчиси бизге келет, кол коебуз. Эки министрлик кол койбой атыптыр. Тез арада чечип 1 сентябрга чыгарып бүткөнгө аракет кылабыз. Бул президенттин тапшырмасы. Мындан кийин бүт китептер учкун басмакчасында базылат. Ошондо сиз айткан регионго да сөз жок, калыс бөлүнгү карайбыз. Эми ошону биринчи чечиш керек да, билимдеги менен китеп жетишпей атса, кантип чечебиз? Ошо биринчи көңүл бурсаңыз, анан экинчи ушул алыскы Чаткал районунда ошо мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде да орчун мына бүгүнкү күндө ошол 418 бала бакчага өчүрүктө турат да. Ошо бала бакчалар боюнча дагы ушул көңүл бурсаңыз эми баары ушул бала бакчадан башталат да. Көбүнчө өзүңүз да айтып келесиз. Анан ошол жалпы билим берүү тармагында дагы ошо көптөгөн класстар туура келбейт да, кичкинекей комнаталар. Мүмкүнчүлүк шарт туура келбейт да. Ошого бир жаңы мектептерди салуу боюнча заман бар. Ушул жагына кандай көз карашыңыз? Азыр кызыш, биз апрелде көчмө жыйыныбызды Жалал Абадтан баштайлы деп атабыз. Ошондо Жалал Абадтан шайланган депутаттарды чакырат элем. Себеби ОРТ боюнча Жалал Абад областы эң төмөнкү бала алып калыптырды. Ошол жактан чогуу ушул маселени жеринде биргелешип чечсек, сиздин маселени биз жазып алдык. Ошол как раз ушу Чаткал районуна дагы ушу келсеңиз жакшы болот. Ушунда сүйлөшөлүк. Көзүңүз менен көрүп келсеңиз жакшы болот. Барабыз. Каныбек Капаш, эми сиз эми тажрыйбалуу саясатчысыз. Сизди жакшы билебиз. Сизден үмүтүбүз чоң. Сиз колуңуздан келет. Ушул жакта бир чоң реформаларды кылат деп. Мен сизди колдоймун. Рахмат.